Oroz ubagındагы таравих намазды баттан шашып окуса, жамаат менен намаз кандай болот өтөбү дейт. Жок, шашпай окуш керек. Жок, кубалагандай кылып окубаш керек, шашпай окуш керек намазды. Макул узун сүрө кошпой, кыска сүрөлөрдөн кош, бирок шашпай окуш керек. Таравих намазын бут оорuganda отуруп окуса болобу? 20 рекет толук окуш керек, же 8 рекет окуса болобу? Өзү 20 рекет сүннөт, пайгамбардын ошол убагынан баштап эле 20 рекет сүннөт. Анан бутуңуз ооруп калса 2 рекет окуп деле чарчап калсаңыз макул. Анан бирок 8 рекет окуган сүннөт экен, ушул туура экен, калганы болбойт экен десеңиз, мына ушул ката. Окуп 6 рекет окуп чарчап калсаңыз токтотуп койсоңуз дагы деле макул. Окубай койсоңуз дагы эч ким сиздин бышыңызды пуштап айтпайт, урушпайт сиздики. Бирок этикат кылыңыз, ыйман келтириңиз, сүннөт 20 рекет. Анан колуңуздан келишинче окуп берсеңиз боло берет. Таравих нафил намаз олтуруп окусаңыз жарай берет. Үстөлгө олтуруп окусаңыз боло берет. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum, sağ kaldaysiz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. 2-3 so'rosim bor bo'lsa, shuni so'rab ketayin deganim. Taravih namozini o'qiyotganimizda, anan uni o'qiyotganda Qur'onni ochib turib qarab o'qib bersak bo'ladimi namoz turganda? Ошону жакшы эмес деп билебиз. Андан 12-13 бар беретелим, ошону жатканда ошону кайрадан окуп берсем десем, өткүлөр ушу карап окуп берсең деген ошо сөзүн сурап. Жок, антпеңиз, кайра баштан окуп бере бериңиз, боло берет. Анан дагы каза намаздарын окуганда Зам сүрөсүн окуйсуз дедиңиз го? Эгер билбей калса, мисалы үчүн көп убакыт окуп калган, ошону окуганда баарына кошот. Эгерде анык билсеңиз, анда өзүндөй кылып окуп бересиз. Кайсы сүрөнү кошсак болобу ошондо? Айырмасы жок. Анан намаз окуганда да оюң башка жакка кетип калып атат да, ошону. Ошондо бойдоксузбу? Ооба. Үйлөнсөңүз келип калат оюңуз иншалла. Бойдок жүрбөңүз, Намаздан кийин сол жака бурулуп, аузу биллахи минаш шайтанир ражим түкүрүп койсоңуз жакшы. Илгери бирөө сураптыр да, акылдуу кишиденчи мен үйлөнөйм, үйлөнбөйм деп айтыптыр. Үйлөнсөң да өкүнөсүң, үйлөнбөсөң да өкүнөсүң, ошон үчүн үйлөнө бер дептир. Үйлөнбөй өкүнгөндөн көрө үйлөнүп өкүнгөн жакшыраак дептир. Рахмат, бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Таравих намазында Рамазан айында имамдын артында имамга да уюп Куранды карап лукма берсе болобу дейт. Таравих сүннөт муаккада намаз. Кээ бир алымдар болот дейт, бирок биз болбогонун колдойт элек. Анткени намаздын сыртындагы адам намаз ичине кантип кирип лукма берет. Куранды окуп аткан эми намаз эмес деген сөз да, бул талим, Куран окуп атыптыр да. Намаз окуп атыптыр деген сөз болот да. Нафил намаз болсо бир жөн. Бул деле нафилге кошулат негизиненчи. Бирок жакшы таравих намазында антпей эле бышыкка окуй берсин, берки лукма бербей өзүнчө окуй берсин деген сөз. Анан өзүнчө бир тахажжуд окуган башка болсоң, китепти ачып окусаң боло берет. Анткени ошого Абдул Фаттах Яфийдин фатвасын көрдүм. Орозо кармабаган адам таравих намазын окуса болобу? Ооба, кайсы бир себептен улам орозо кармай албай калса, ден соолугу жол бербесе, башка боло турган болсо, анда бул адам таравих окуса болот. Анткени орозодон бул ошол себептен чыгып турат. Ал эми башка убакта орозонун казасын кармап бергенде таравих окубайт, себеби таравих Рамазан айында окулат. Демек, таравихин окуй берсе болот. Ал эми казасын кийин кармап берет, эгерде кайсы бир себептерден улам орозо кармабай турган болсо. Таравих деп жазып, таравих деген туура болот. Таравих намазына кандай ниет кылам айтып коюңчу дейт. Ниет кылдым 4 рекет же 2 рекет таравих намазын окуганга деп Аллаху акбар деп эле кадимкидей пешимден 4 рекет сүннөтүн окугандай, 2 рекет сүннөтүн окугандай кылып 20-ны толуктаган болсоңуз иншалла таравихиңиз иншалла кабыл болот. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Орозо күндөрү таравихтин ордуна каза намаздарды окусагандай болот. Эми таравихта окуп, казада окусаңыз жакшы болот. Жакшыраак болот. Ошо таравихтин ордуна каза окуп койсо жакшы, өкөттөн кете береби дейм да, же Өкөттөн кете бериши мүмкүн, бирок деген каза намаз важип, таравих сүннат муаккада болуп атпайбы? Демек өкөнүн даражасы бир болуп калат да. Бул деген жанагыда жөн эле нафил болгон намаздардын ордуна окуса ошондой өтөт деген сөз бар да. Бирок буну өкөнү батырышы кыйындыр. Анткени өкөнүн даражасы кайсы бир деңгээлде жакыныраак болуп калат. Ошого өзүнчө окулуш керек. Рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Таравихда имамдар акыркы 10 күндө Куран катым кылганда узак окушат. Ошондо отуруп окуса болобу? Анткени буттар ооруп, ары бери кыймылдап намазыбыз бузулуп калбайбы дейт.
Эми нафил намаздар отуруп окуганга уруксат, бирок туруп окуганга жетпейт. Тең жарым соого жок болот. Сүннөт ат коюу шартпы же жокпу? Ушул жөнүндө толук сүннөт ат коюу сүннөт болот. Орозо тутпай тарав окуса болобу дейт. Эми таравыдан кутуласың, орозого тутуласың да кыяматта жооп берет. Орозо парыз, тарава сүннат. Жарайт. Анан буреки эми окуганда бир кошуна менен окуп атканда ошол кишиге ыктыда кылыш керекпи тарави намаз окуганда? Түшүнбөй калдым. Кантип? Тарави намазында экөөбүз окуп атканда мен астыма бир киши бала чыгып ататтар, мен ошого ыктыда кылышым керекпи, кылбашым керекпи? Ыктыда кылбасаңыз кантип ал менен чогуу окуйсуз? Кошулбайсыз намазга. Жок, ошол сурап билип алайын дегем да. Ушул имамга уюганда ниет кылдым деп көкүрөктөн өткөзүшүңүз керек бир сыйра. Ансыз болбойт. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, Алла Кудайым жакшылык берсин, оомат берсин. Айтып атат, жанагы 4-15 ооз бекилет, андан кийин бир 40 мүнөт отуруп намаз окуну, бул эң жакшы. Урматтуу бир тууган, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ооз бекиткенден кийин ошол зикир айтып, Куран окуп, сүннөт окуп алып, дуаларды кылып, салават айтып, Куран окуп, анан окусаңыз абдан жакшы. Анткени мына ошол тартип сүннөттөр. Анан бирок ошентип отуруп, уктап калып, намаз окулуштан коркуп же башка болуп, же да бир нерсе боло турган болсо, анда ошол ооз бекиткенден кийин 2-3 мүнөт этияттык үчүн туруп эле намаз окуп алсаңыз дагы иншалла жарай берет. Орозодо урматтуу бир тууганым, таравих деген намаз бар. 20 рекат окуйбуз ушул жерде. Сөз түрдө хатым болуш шарт эмес, колдон келишинче алам таргафадан бер жагын билген сүрө менен ушул жерде 20 рекат таравих окуй турган болсо, ошол иншалла орозо учурундагы касиеттүү бир ибадаттарга жеткип калууга бизге болгон мүмкүнчүлүк болот. Орозо учурунда урматтуу бир туугандар, адам тамак жегенден, тамак ичкенден жана жубайлык мамиледе болгондон сактаныш керек. Бул орозонун сырткы көрүнүшү. Ал эми ички көрүнүшү ошол адам орозо учурунда ушак айткандан, гыйбат айткандан, бирөөнү жамандагандан, бирөөнүн акысына киргенден, адамды кыжаалат кылгандан, капа кылгандан, аны уруп койгондон, урушуп койгондон, адамды коркутуп, кордоп койгондон этият болушубуз керек. Ошенде турган болгондо гана биз орозого урматтуу бир туугандар жайына койгон болобуз. Иншалла Кудай Таалам кире турган орозого бардыгыбыз жеткизген болсун. Таравих намазда 8 рекет окушат, 20 рекет окушат, кимиси жакшыраак. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан убагынан бери бүгүнкү күнгө чейин Макка, Мадинада 20 рекет окулат. Пайгамбарыбыздын убагында, Азирет Умардын убагынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 8 рекет боло элек. Чүнүктүү туугандарым, ошол убактан бери 20 рекет окулуп келет. Таравих намазын окуганда эгер жамаат болсо үн чыгарып окулат, ооба, ооба. Эгер жалгыз болсо ыктыярдуу. Рахмат. Рахмат. Ошону билейин дегем. Таравих намаз жалгыз окуганда ыктыярдуу, эгерде жамаат окуганда анда үн чыгарып окуган важип болот. Сары булактан келиптир. Намаз окуймун, бирок орозо тута албайм. Тарава намаз окусак болобу же болбойбу? Окуса болот, окуш керек. Муну орозодон Кудайым чыгарды ооруган себептүү. Таравадан чыгарган жери жокко. Тараваны окусун, ифтарлык адамдар чакырсын. Бирок мен орозо кармай албайм деп көчөдө жебесин. Орозо туткан адеп сактасын. Орозо кармаганда урматтасын. Бекинип тамагын жесин. Бирок адамдар ифтарлыкка чакырсын, намаздан калбасын, таравиге барсын, жана башка иштерин кылсын. Качан жакшы болгон үзүрүп кеткенде орозонун казасы тутуп берет иншалла. Таравих намазында орозо кармай албаган адам имамдык өтсө боло береби же оозу бек болуш шартпы дейт. Достор менен жамаат болуп окуйбуз. Таравиде өзү ооз ачык болот да бардыгыныкычы. Анткени ооз ачылган убакыт болот. Анан эгерде кайсы бир себептерден улам орозо кармабаса, анда жарай берет имамдык өткөндүк. Аллаху алам бис савап. Таравих намазын окуу парызбы? Таравих намазын кантип окуйт дейт. Таравих намазын окуу сүнна муаккада. Таравих намазы 20 рекет окулат, мечиттерде окулганы жакшы. Ага карабастан үйдө окуйм десеңиз ага деле уруксат. Убактыңыз болбосо 18, 16, 14, 12, 18 жок дегенде 2 рекет болсо деле таравихти бир үлүштөп окуп алсаңыз жакшы болот. Бирок сүннөт 20 рекет. Анан кээ бир адамдар шубха кылып 8 рекет окуйм деп чыкканы бар. Булардын ошол башка бир жамааттар, башка бир көз караштар бизге туура келбеген түшүнүк. Пайгамбарыбыздын осуятын туура эмес түшүнүп алганда 8 рекет окуса, чындыгында таравих 2 рекет 2 рекеттен болуп, же болбосо 4 рекеттен болуп, жалпысы 20 рекет окулунганы макул.